Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Иш Билги программасы ЛТР телеканалында. Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Ош шаарында ушундай бир топ адамдардын, алардын ичинде көптөгөн жаштардын арасында бизнес долбоорлор боюнча стартап уикенд долбоору өтүп жатат. Анын негизги шериктеши ЛТР телеканалы жана Иш Билги программасы. Андыктан бүгүн биз ушул жакта жеңүүчүлүккө жакындап калган эң негизги бизнес идеялар менен, аларды атайын иштетип келген адамдар менен кеп курабыз. Анда эмесе бүгүн бул жерде менин коногум отурат. Кандай бизнес идеяңыз менен келдиңиз? Стартап викендке культивация идеясы менен келгем. Бул идеянын гүл теплицасы болуп аталат. Теплица. Мен өзүм теплицага кызыгам. Өзүм айылдык консультациялык Жалал-Абад айылдык консультациялык кызматында иштегениме 2 жылдай болуп калды. Ал жерде жайзы тарабынан каржыланып 5 теплица курганбыз. Ошол куруу, отчет, бардык иштерин аралашып жүрүп, өзүм теплицаны аябай анализдеп, кантип курулат, канча кетет, кантип куруп, андан кантип пайда алуу боюнча көп анализдер жүргүзүп, аябай кичине кызыгып калган экенсиз, кызыгып калган, кичине жерден көп пайда алыш болушуна мүмкүнчүлүк бар экен. Билип, Анан эмне үчүн гүл теплицасы? Эмне дегенде мен гүлгө кызыгып эле бир күнү гүл базарга барып, апама гүл алайын десем, сүйлөшүп калдым, таанышып ошол жердеги. Алардан сурасам, гүл кактан келет, канча сом десем, алар айтат, бизге гүл Өзбекстандан келет деп айтышты. Оштон алабыз, алар через Өзбекстан келет дегеннен кызыгып калдым да. Демек, Өзбекстан аркылуу келсе, алар кичине соолуп калышы мүмкүнбү? Жолдо качествосы бузулат, сапаты бузулат биринчиден. Экинчиден кымбатка түшүп калат экен. Ошондуктан гүлдү теплицага өстүрүү Жалал-Абадтын өзүндө, жакын арасында. Биринчиден доступный болот гүл магазиндерин, экинчиден сапаттуу болот деген ишенимдер. Анан ал гүл теплицасын куруу, бул теплица андай өтө кымбат эмеспи? Ал канчага турат экен? Ал аябай эле кымбат болот. Ал гүл теплица өзү түрлөрү болот экен. Күнөстүү теплица, туннелдүү теплицалар болот. Трапециялык теплицалар. Бул күнөстүү теплица бул аябай кымбатка түшөт, жанында дуалын куруш керек экен, аябай көпкө түшөт экен. Анан бул азыр мен жазып келген, мен пландап аткан теплица бул туннелдүү теплица деп аталат. Ошондой эле ал анча кымбатка түшпөйт. Туннелдүү теплица деген эмне? Туннелге окшошуп узун болобу же кандай? Туннелге окшоп мындай турат. Мунга эч кандай дуал кереги жок, цемент кереги жок, кыш кереги жок. Бул каркасный теплица деп деле болот экен. Темирден гана курулат. Үстүнө кадимки биздин пленка коюлат. Пленка менен жабылып, ошо болот. Дагы аны ал жөнүндө айтып кетсем, алга биздин куруучулар 10 жылга гарантия бере алышат экен. Пленкасы айрылбайт деппи? Пленкасы ал 3 жылга, пленканы саткан, например, Ошто атам менен сүйлөшкөн, алар пленка жыртылбайт деп 3 жылга гарантия берген. 3 жыл сайын алмаштырып туруп иштете бересиң. Калган темирлерине 10 жылга гарантия берет. 10 жылдан кийин да иштетсең болот. Мисалы, азыр ошол гүл теплицасын иштетип баштайын десеңиз, ошол теплицаны курдуңуз. Андан кийин дагы кандай кадамдар керек? Эмне кылышыңыздар керек? Гүл теплицаны, мисалы, аны жазында, июль-августунда курсам, сентябрь ичи Өзбекстандан көчөтүн баары Өзбекстандан алыш керек экен башындачы. Көчөтүн алып, аны Урукпу же көчөтпү? Именно роза гүл, гвоздик гүлдөрүнө көчөтү керек экен. Башка гүлдөргө уругун алып, может алар өскөнчө өзүбүз да урук даярдаганга жетип калабызбы деген ойлор бар. Өзүм да кичине гүлгө кызыкканым үчүн ошол ойлорду алып чыктым. Жалал-Абадта чындап эле талап барбы экен? Аны аныктай алдыңызбы? Чынын айтсам, бул биринчи бул ойго келгенде мен өзүм Базаркулгондон болом, Базаркулгон районунан. Базаркулгон району кача чоң болсо дагы, жер аябай чоң болсо дагы, райондук борбордук базарда дагы борбордук базарында гүл магазини жок да. Кимге керек болсо Жалал-Абадка келип алып кетишет да. Ал жерде жок. Нокендик борбордук базарында да жок. Ал жердеги кача бир гүл базарын ачып койсо дагы, алар мурун иштеп көрүшкөн, гүл магазин ачып иштеп көрүшкөн. Аларга по праздник, майрамдар күнү гана көп талап болуп, калган күндөрү азыраак болуп калып, алар иштеп кетише албаган. Жон гана майрам күндөрү эле гүлдөрдү алып келип сатса болот да. Башка учурда алып келбесе болот да. Ал да кымбатка түшүп,
шаарга эмес, ошо айылдарга жеткизиш үчүн сапат аябай бузулуп кетет экен, белечтин актабай калат экен. Именно райондорго алып барып бергенчи. А биз пландап аткан бул, может, жакын жер болгон үчүн, может, жеткизип беребизби деген ойлордо. Тиги жана доставкасы менен жеткизип берип. Негизи финансы тарабынан караганда, мисалы үчүн ошол теплицаны курууга акча кетет, урuk алууга акча кетет, дагы бир топ акчалар бар, жериңиздерди, ага жер семирткичтери жана башка. Ушулардын баардыгына биригип, мисалы үчүн 1 сотка жер үчүн канча акча коротушуңуз керек болот экен? Биз азыр гана эсептеп чыктык, 210 миңдей акча жетет. Ал эми 210 миң бул инвестиция катары салгандан кийин аны канча убакытта актай аласыз? Канча 210 миңдин өзүнүн акчасында? Өзүнүн акчасына азыр биз эсептеп чыгып атканбыз, где-то 2 жылда актайт. 2 жылда акталат экен. Жылына 100 миң чыгат экен да анда. Жылына даже 110 миңден чыгат. Жылына биз здесь мындай биринчи жылы может 100 миң түшпөйт, 80 миң түшөт деп. Недене биз агротехникасына билебиз, но анчалык немеде эмес да. Биринчи может үйрөнүп башташ үчүн, но кийинки жылдан биз азыр эсептешибиз боюнча 160, 170, 200 миңге чейин жөн эле түшөт. Демек бул 1 соткадан эле түшөт. Ал эми 1 сотка эмес 5 соткалык кыла турган болсо, демек бул 5 эсе өсүп кете бериши мүмкүн, Теплица кура албайсың, ал түшүшү мүмкүн, башка болушу мүмкүн. 1 сотка 1 сотка кылып туруш керек экен. 2 соткадан может болот да, если күнөстө кылсаң, а если ушундай кылсаң, жок дегенде 2 же 3 соткадан кура аласың, андан чоң кура албайсың. Бул негизи гүл өстүрүү ысыгыраак жерлерде эле болушу керекпи же тоолуураак жерде деле өстүрө берсе болобу? Гүл в основном ысыкты талап кылган үчүн теплицада өсөт да же айырмасы жокпу? Чтобы гүл магазиндерге болгон в основном теплица, жөн ачык открытый грунтта аны өстүрө албайсың. Магазиндерге таркатам десеңчи, аны только ошол теплицада да бул кызылгактан келип калды. Бизде жакында кесиптешибиз Турцияга барып келди. Ал айтат, теплица жагынан биз Турциядан бир эле Турция мамлекетинен 40 жылга артка калганыбызды далилдеп чыгышыптыр да, уже 40 жылга артка калып туруппу? Бир эле теплица жагынанчы. Значит, келечекте бул теплицанын аябай келечеги бар, келечеги чоң дегендейчи. Чоң рахмат. Эми биз 40 жылга артка кала турган болсок, сиз жок дегенде бир 20 жылга жакындатат деп ишенем. Чоң рахмат. Скажи, пожалуйста, какая бизнес-идея у тебя есть? На данный момент я продвигаю бизнес-идею по выращиванию грибов. А где будешь выращивать? Выращивать в домашних условиях. Ага, и как это выглядит? Выглядит это не очень-то легко, так как грибы, они очень придирчивые к обстановке. Главное подойти как сказать, с энтузиазмом, с желанием к своему делу, и я верю, что у нас все получится. Почему ты пришел вообще именно к грибам? Может быть, ваши, я не знаю, никто не любит грибы, поэтому и никто не производит? Не, я не сказал бы то, что никто не любит. Все люди гурманы по себе. И я уверен в том, что человек, он не откажется от хорошего супчика с грибами, или же от хорошей пиццы с грибами. То есть грибы это такой продукт, который не требует очень много затрат. Он очень питательный, легко доступный, то есть много полезных свойств. Да, много полезных свойств. И что самое выгодное, он не очень-то дорогой продукт. А есть другие, которые также в домашних условиях или в других условиях выращивают грибы в Волжской области, например? К сожалению, нету, и я надеюсь, я стану первым человеком, который будет выращивать грибы в промышленных масштабах. А кто грибы тогда привозит сюда? Грибы к нам привозят в большей частности это иностранные поставщики. К сожалению, на нашем рынке нету свежих грибов. Это будет твоя фишка, да, значит? Да, это моя фишка, так как большая часть грибов у нас привозится с России, с Украины, с Белоруссии в маринованных видах. Даже не замороженные? Да, даже не замороженные. И человек, покупая грибы маринованные, он платит за дорогу, пока они сюда доехали, за рекламу. То есть он переплачивает. А я же предлагаю свой продукт в свежем виде, без никаких дополнительных вещей. Сейчас на рынке твоей продукции нет. А как ты научился выращивать грибы?
Ну, о том, как выращивали грибы, мне рассказал мой друг. То есть он поделился секретом, и я у него перенял этот маленький опыт. Поэтому в данный момент я выращиваю грибы для своего частного пользования. То есть Для себя на зиму, да? Да, для себя, можно сказать, и мне этого хватает. Вот, допустим, да, у тебя найдется инвестор, или ты сам найдешь деньги для того, чтобы запустить это производство. Какие объемы хочешь и сколько вообще тебе денег требуется? На данный момент я решил то, что каждый месяц я буду выпускать в дальнейшем при запуске своего бизнеса около 600 килограммов грибов свежих. 600 килограммов грибов свежих. Также в дальнейшем годовой у меня по расчетам выходит то, что я буду выпускать в год около 7 тонн грибов свежих. Ну а во втором и в третьем году я намереваюсь увеличить производство в 2-3 раза. А откуда уверенность, что на 7 тонн грибов есть спрос здесь? Если бы не было спроса, не было бы и предложения. Нет, ну понятно. Многие бизнесмены предлагают что-то, но поскольку они спрос не изучили, они идут в банкротство. Как ты изучил спрос? Мы можем, к примеру, посмотреть во всех ресторанах. Везде есть пиццерии. То есть видно то, что пиццерия готовит грибы с грибами. Пиццу с грибами. В ресторанах подают разные блюда с грибами. То есть, но это все грибы, они маринованные, они не свежие. То есть, представьте такое, когда ты можешь спокойно пойти в магазин и увидеть свежие грибы, понятно. выращенные. Нет, понятно. То есть мы все понимаем, что это нужно, да? Но не факт, что именно твою продукцию будут покупать. Потому что, может быть, они уже привыкли к российским, потому что они знают, что там, я не знаю, отравлений меньше, каких-то рисков меньше. Вдруг, но они же привыкли уже. И во-вторых, мне бы хотелось бы запустить свое отечественное производство. Местное, да, местное. Потому что, согласитесь, вот эти все грибы, которые к нам привозят, мы очень зависимы от экономики той страны, потому что они могут нам привозить их по очень большим ценам. И наше население может вообще не потянуть. То есть отечественное производство, которое ты будешь делать, оно будет дешевле, чем импортное. Качественнее, вкуснее и при этом экологически. Но ты это посчитал, да? Это так и будет? Я все посчитал, то есть даст Бог, все получится. Вот хорошо. Что для запуска этого бизнеса в производственных масштабах сколько денег нужно? Ну, на первый год, на первый месяц, можно сказать, да, на первые 2 месяца мне нужно около, при подсчете выяснилось, что мне нужно около $2000. Ну, всего лишь 100 тысяч сом. Да, 100 чтобы тысяч. 7 тонн грибов выращивать в год. Нет, это на начальных этапах, то есть это получается около 1200 килограмм, в течение 2 месяцев я выращу, а в последующих мы уже сможем из прибыли производить рефинансирование и уже пойдем своим ходом. Таким образом будет все. Да. А срок окупаемости? Срок окупаемости в течение от 2 до 3 месяцев. То есть буквально через 3 месяца ты окупишь все вложенные средства, у тебя же грибы не успеют вырасти. Нет, или они вырастут? Вешенка это такой гриб, то, что он успевает в течение месяца вырасти. Главное, ты еще и продашь сразу. Да, главное, чтобы сделать нормальные условия для роста грибов. А вешенка это неприхотливый гриб, он растет очень быстро, но при этом, сырая какая-то обстановка, есть, да, там влажность. Не обязательно, главное, чтобы сделать условия. А подход к условиям, там уже более нужно быть очень таким, как сказать, добросовестным работником, так как там уже есть свои секреты, которые я не хотел бы раскрывать. На какое время уже планируешь запуск? Когда житель Аша пойдет и купит и скажет, это грибы наши. Я планирую производить запуск на летних каникулах. Уже? Да, на летних каникулах. Так как я сам студент, и мне не хотелось бы, чтобы моя работа мешала моей учебе. То есть я намереваюсь... А следующий год что будешь делать, когда будешь учиться? Или заканчиваешь? Я заканчиваю, но там уже, знаете, там уже не будет начала, там уже будет процесс идти. Главное, чтобы за ним наблюдать. Начинать всегда сложно, а контролировать там уже более легче, потому что оно у тебя уже идет, как машина. Поэтому... Все. Спасибо большое. Надеюсь, очень быстро получится это сделать. И уже в студенческое время, студенческим, я не знаю, богачом можешь стать. Так что удачи. Буду рад. Приходите и на придем пикник. Да, покушать
грибы. Сиздин кандай бизнес идеяңыз бар? Мен аз стартап weekend Оштого өтүп атканына алып келген идеям бул жашыл 12 ай бою жашыл болуп турган живой изгородь сорты величина. Ушуну мен өзүм өндүрүп сатайын деген максат. Бул изгородь деген эми кыргызча кандай болуп калат? Изгородьтун эми кыргызчасы Бир дарак окшоп өскөн бир нерсе болуп дарак турат. өскөн эмес, бул декоративный кашага кылып иштете турган, негизи кооздук бере турган, тротуарлардын боюн өстүрө турган, же жекече дачадагы же виллалардагы кашалап кое турган декоративный кооздотуп бир художественный бир эмеге келтирип. Демек бул кадимки эле дарак өсүмдүк, бирок ал ошол эле учурда бир нерсени жаап кое турган, бирок ошол учурда кооз кыла турган өсүмдүк болот турбайбы, бийик өскөн, Эми бул кадимки эле эмес да, кадимки болгондо менин идеям өтпөйт эле деп ойлойм. Бунун өзүнүн артыкчылыгы бар, бул величинанын. Бул кышында -35 градуста дагы тирүү бойдон турат. Жалбырагы мындай чоң-чоң, жашыл, анан калың болот да. Бүт 12 ай бою жашыл болуп 12 турат. ай бою жашыл бойдон турат. Эң негизги бунун эмеси, артыкчылыгы башкаларга караганда. Кимдер өзүнүн алдында ошондойлорду өстүрсө болот? Мисалы үчүн Ош шаарында кимдер алса болот эле? Мисалы сиз деле алсаңыз болот. Мен тилекке каршы Ошто жашабай атпайбынбы? Бишек алып беребиз. Аха. Биз азыр эми ойлоп атабыз, негизги фокусировать этип, негизи басым жасап аткан жерибиз жер үйдөгү дачалары бар. Бир чет жакта бир виллалар бар, үйлөргө барып, сүйлөшүлүп, өзүбүз менен дизайнерди кошо алып алып, мүмкүн биз сунуштаган идеяны, сунуштаган товарды эгер ушу клиентибиз макул десе, плюс сразу дизайнердин сунушун кылабыз. Дизайнер мүмкүн өзүнүн үйүнө карап туруп, ушу клиенттин үйүнө карап туруп, дизайнер түзүп берет, мындан кылсаң сонун болот деп. Анан ушу карап, анан эгер клиент макулдук берсе, биз ушу биздин величина сортундагы живой изгородь тартуулайбыз. Дизайнер сону жасагыла берет, клиент ыраазы. Мисалы үчүн менин бир үйүм бар дейли, ал участок. Участоктун жол тарабы 20 метр дейли. Ошол 20 метрге мен ушул величина дедиңизби, ушул изгородьти өстүрүү үчүн, ошолорду коюп коюу үчүн мен канчасын алышым керек? Анан бул канча болуп калат? Акча турунда. Азыркы эме боюнча, биздин эсеп боюнча мен азыр 1 метр узундугу, ширинасы 50 сантиметрден кылып даярдайын деп атам. Ушул аралыкты мен 1000 сомго плюс ичинде консультациясы менен сатайын деп атам. Значит, эсептеңиз, сиз 20 метр коюм десеңиз, значит 20 000 акча болот. Демек 20 000ден көбүрөөк тиги биз воротага көбүрөөк короткончо балким аны киргизип койсо болот, экономичный ушу болот. Бул дагы менин идеямдын фишкасы болуп эсептелинет. Забор кыласыз плюс 1 өзүңүзгө. Экономично плюс 2 и плюс таза. Тиги бул дарактардын ортосунан тооктор, койлор өтүп кете бербейби? Бул негизи жыш болуп өсөт. Жыш болуп өсөт, Негизи өзүнүн тамыры ушунча калыңдыктуу болот. Анан жалбырак астынан чыгат да. Башка эмелерди байкасаңыз керек, жолдун боюнда эмеси сөйүнгөгө өзү турган жогорусу жагы жалбырак. Жогору жагы жалбырак болот. Ылдыйнан жалбырак болот, сонун болуп турат. Анан биз дагы кудай кааласа керек. Демек балким тиги Бишкекте жанагы Бишкекте Ошто жаңы участокторду алып үйлөрдү алышат го. Тышын ушундай эле өстүрүп койсо болот экен да. Неге болбойт? Болот, эң жакшы нерсе. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, келечекте бир ушу инновация плюс кошумча кылайлы деп атабыз для продвижения ушу биздин идеянын. Ушу эмеге каша кылсак, эгер каша түрүндө кылам десе клиент, ушул жерге биз өзүбүзчө сунуштайлы деп атабыз. Отпугивающий, мисалы эми чычкан, курт кумурска эмес, эми тоок-пооктор өтүп кете берет. Мисалы айтам да эми. Ушуга мынчалык сеточку кылып туруп, ичинен же сыртынан сеточку тосуп турган. Тосуп койсо эч ким чыга албай калат турган эле. Мисалы мындай коюп алсаңыз болот деген. Бирок ошол эле учурда ичиндеги тору деле сыртынан билинбейт да. Ооба, билинбейт. Билинбейт, жыш болгондугу үчүн, Жыш болуп көрүнбөйт. Негизи сиздерде мисалы үчүн Ош аймагын эле алып карай турган болсок, конкуренттериңер барбы? Эми конкуренттер көптөчү албетте, ал түгүл жана дарбазаны тургузгандар деле конкурент мындай карасак. Бирок
именно сиздердикиндей болуп атайын бир өсүмдүктөрдү өстүргөн өсүмдүктөр боюнча азыр сунуштап аткан эч ким жок экен. Бул Эч ким жок, анализдин негизинде чыкты. Аха. Өзбекстандан келет экен. Именно ушу сорттогу келет экен. Буну заказ кылышат экен. Бул бир кымбат Өзбекстандан келет экен. Арзандары бар экен, бул контрабанда болуп келет экен. Контрабанда значит арзан болот да. Аха. Анан мисалы сиз заказ кылсаңыз Өзбекстандан, бул сиз рисковать этесиз да. Жолдо кармалып калса, келеби, келбейби. Менден алсаңыз, плюс өзүм отечественный производство. Сизге келип коюп берем, плюс гарантия бергенде сиз любой момент мени түшүрөт. Чалып не үчүн бул мынча эле өстү, мынча өскөн жок деп сиздер келип кеңешиңиздерди берип турат экенсиздер да. Консультация 1 жылдык гарантия берилет. Мисалы азыр эми ушуну мындай өндүрүштүк масштабка чыгаруу үчүн кандай пландарыңар бар? Азыркы этапта 700 түп эгилген. Огородко. Канча 0,5 сотик. 0,5 сотик. 0,5 сотик эле эгилди. Ошол жака 700 батат, 700 түп батылды, кичине. Эми Куда кааласа, кийинки жылы 1 жылда бул тикеланат, точнее уже жыш болуп туруп бою тизеге чейин барат. Кийинки жылы Куда калса, жер эгер бирөө сунуштаса же өзүбүз арендовать этели деп атабыз, чоңойтолу деп атабыз, объемубуз. Канчага чейин? Эми кийинки жылы мен ойлоп атам 2 сотик кылып көрөйлү деп. Быйылкы жылдын кийинки жылы апрелде сатабыз, бул апрелде эгилет кайра эле. Эгер жакшы болуп кетсе, мен өтө үмүттүнөм. Негизи өз анализдер негизинен спрос бар болгон үчүн, ушул зыян көтөргөн үчүн Куда калса жакшы кетет. Анан 2 сотик жерге мен кайра эле эгем. Мисалы жанагы жарым сотик жер деп эдиңизби? Азыр эккениңиздерчи? Ал жарым сотик жерден чыккан 1 жылдан кийин ал канчалык метрге жабыла алат? Бул тарабы 50 сантиметр болсо. 58 метрге, Бул демек 58 миң болуп калышы мүмкүн экен, 58 миң болот, точно 58 миң. Эгерде мисалы үчүн албетте азыр ушундай аздан баштаганыңыз жакшы, текшерип, акырындан билдирип, ал эми мисалы үчүн 10 сотик жерге тиге турган болсоңуз, клиенттериңиз сөзсүз бар боло турган болсо 1 жылдан кийин, бул өзүн өзү канча убакытта актай алат? Бул мен муну биринчи жылы өзүн актайт. Не дегенде биринчи жылы эле актап коет, Биринчи жылы эле актайт. Не дегенде менин бул эккен көчөтүм мага бекер келди. Бекер келип калды. Бирок каякта бекер келгенин айтпайм. Бекер келип калды. Ушуну азыр өндүрдүм, чыкты, 90% чыкты. 700 данадан 90% өнүп чыкты уже көгөрүп, жалбырап келип. Буну сатсам мен өзүмүн башка чыгымдарыман өндүргөн чыгымдарыман пайдасы бул менин чисто пайдам болот. Ушул эле пайдам. Жериңиз өзүңүздүкү, Жери дагы өзүмдүкү. Плюс ушун пайдамы Куда калса ушу айтып. Муну сугарып туруу кандай болот экен? Мисалы үчүн 1 жылдан кийин бересиз да, жана жарым метрдик көчөттү, анан менин участогумдун тегерегинде андай суу арыгы жок болсо не болот ага? Эми суу көп сора тургандарданбы? Суу көп сора тургандардан эмес. Өз желательно көчөттү сугарып турган жакшы. Албетте. Эми сиз эгем десеңиз, значит, желательно ушу бир арыкча тартышыңыз керек. Же болсо бизде азыр капельное орошение деген өтө таркалган. Капельное орошение коюп койсоңуз, карты узундан көп деле сумма кетпейт. Ушу менен сугарып турсаңыз болот. Демек ар бир адам өзүнө жана же шлангалар менен ушундай менен эле сугарып коюшат экен да. Ошол негизи. Түшүнүктүү. Демек сиз ишиңизди баштап коюпсуз? Баштадык. Эми кийинкиде келгенде бул жактан Оштон Бишкекке жана башка облустарга алып кетип, ал жактарга дагы сата аласыз деп ишенем. Ошон үчүн чоң рахмат. Ийгилик. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми биздин Иш билги программабыздын телекөрүүчүлөрү үчүн бүгүнкү программа абдан кызыктуу болду деп эсептейм. Бир топ идеялар айтылды. Ал идеялардын үстүндө ушул адамдар иштешип чыкты, финансылык, каржылык жагын санап, эсептеп чыгышты. Демек, балким ушул абдан жакын арада алар өз бизнестерин баштап кетет. Ал эми биз болсо алардан кандайдыр бир жаңы дем алып, балким алардын да кардар болуп калышыбыз мүмкүн. Анда эмесе бардыгыбызга ийгилик, көрүшкөнчө бар болуңуздар.